Саламатсыздарбы, сіздер менен Мирлан Батырханов. Демек, біз өтө керектүү темалардын бири сиздин үйүңүздөгү косметолог же косметологиялык үй шартында жасаса болчу процедуралар жөнүндө сүйлөшүп кетели. Микродермабразия деген процедура жөнүндө сүйлөшүп кетели. Демек, бир айда сиз 5-10 жашка кантип жашарсаңыз болот, ошол жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Ошондой эле пигменттик дактарды кантип кетирсе болот, ошол жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Жана сепкилди кетирсе болобу, болбойбу, ошондо сүйлөшүп кетебиз. Алгач биз мына сепкилдерден баштайлы. Сепкилдер бул эмне жана кантип пайда болот, жана кантип жок кылсак болот. Сепкилдер бул калга окшогон пигменттердин пайда болуусу. Майда кара чекиттери калга окшоп кеткен пигменттердин пайда болуусу экен. Бул сепкилдердин пайда болуу себептери ар кандай болот, анын себептери аябай көп. Андыктан биринчи себеби билгенден кийин гана бир нерсе десек болот экен. Демек, теринин күнгө күйүүсүнөн пайда болот экен бул көбүнчө. Фолиевый адамда фолиевый кислота жетишпегенде, башкача айтканда витамин В9 ошондо тери өзүн өзү күндөн сактай албай калат дагы. Ушундай атайын сепкилдер пайда боло баштайт экен, күнгө күйгөн себептен. Бул көбүнчө күндө көп жүргөндө жана бетти атайын күндөн коргоочу бет майларды колдонбостон көп жүргөндө да ушул сепкилдер көбөйөт экен жана пайда болот экен. Ошондой эле сапаты начар косметика колдонгондо да күнгө күйүп калат экен. Туура эмес колдонгондо дагы күнгө күйүп калат. Демек, күндөн коргоочу бет майларды мүмкүн болсо дайым колдонуп жүргөн аракет кылыш керек экен күн ысык күндөрү. Анан күндүн нуру көбүнчө бар сепкилдерди күчөтүшү да мүмкүн. Башка бир нерседен болушу мүмкүн, бирок күндө көп жүргөн үчүн ага кошумча болуп сепкилдер дагы көбөйүшү мүмкүн. Андыктан сиздин сепкилдериңиздин пайда болуу себеби башкача болсо дагы сиз сөзсүз түрдө күндөн коргоочу бет майларды колдонуп турганыңыз туура болот экен. Бул боюнча атайын видео бар. Дарья Батырханова күндөн коргоо десеңиз атайын бет майлар жөнүндө айтып кеткен. Ошону көрүп, туура тандаш боюнча бир сыра кеңеш алып, анан кийин алсаңыз да болот, алып колдонсоңуз болот экен. Ошондой эле генде бар болгондо, мына ата энеңиздин кимдир бирөөсүндө сепкили бар болсо, бул сөзсүз түрдө ошол сепкили пайда болууга жакын болуу гени өтүшү мүмкүн. Андыктан сизде тез сепкил пайда болуп турушу мүмкүн, күнгө карабастан. Жайын кышында да пайда болуп тура берсе, эгерде күн ысыкта көбөйүп кетип анан күн салкында азайса, демек бул генден эмес, башка себептерден болушу мүмкүн, өзгөчө күнгө күйгөндөн болушу мүмкүн. Ал эми сизге кышында деле ошондой эле болуп азайбай эле жүрсө, анда бул генден болушу мүмкүн. Бул учурда эми аны жок кылуу кыйын болот, аны болгону билинер билинбес кылып койсо болот экен. Гормоналдык өзгөрүүлөрдөн болушу мүмкүн. Мисалы үчүн өзгөчө жыныстык жетилүү учурунда же боюнда бар кезде аялдарда сөзсүз түрдө гормоналдык өзгөрүү болуп турат. Ошол учурда дагы убактынча пайда болуп, кийин акырындык менен азайып кетиши мүмкүн, билинер билинбес болуп калышы мүмкүн. Ошондой болсо дагы, демек, ушул себеп ушул гормоналдык өзгөрүүдөн болушу мүмкүн экен. Ички органдардын оорусунан болушу мүмкүн. Бөйрөк ооруганда дагы сепкилдер көбөйүп, мына бетке дагы көп зыян алып келет экен. Бул учурда сиз сөзсүз түрдө ички органдарды дарылап, анан кийин гана косметикалык жол менен кетирсеңиз болот экен. Пилинг процедураларын туура эмес кылууда. Мына биз азыр мындан кийин микродермабразия жана химиялык пилингтерди айтабыз. Ошолорду туура эмес жасагандан болушу мүмкүн, күйгүзүп коюп, мисалы үчүн косметологдор күйгүзүп коюшу мүмкүн. Ошондой дагы ушундай нерселер болушу мүмкүн. Жана аны колдонуп туруп күндөн сактабай койсо да болушу мүмкүн. Анан күн ысык мезгилдерде карабастан колдоно бергенде болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле мына пилинг скрабтарды колдонгондон кийин кыйла бетте эски терилер кетип калат, бет өзүн өзү коргоочу нерселер азайып калат, бирок бетиңиз сук муштону көрүнүп калат жаңы болуп. Бирок ошол эле учурда анын коргоо функциясы азайып калган болот. Андыктан күндөн коргоочу бет майларды сөзсүз түрдө колдонуп турганыңыз туура болот экен. Эми сепкилерди кантип кетирсек болот? Биринчи жолу бул доктурга кайрылыңыз. Мүмкүн болсо доктурга кайрылып, чыныгы себебин билип, анан ал айткан жол менен дарыласаңыз, кетирсеңиз жок болот экен. Негизинен биз сепкилди кетирүүчү нерселерди пока көп уга элекмин. Чындап кетирген деген учурлар бар. Аптекада да каражаттар бар, алып колдонуп көрсөңүз болот. Кимдирбирөө жардам берди дейт, кимдирбирөө жардам бербейт дейт. Андыктан бир эле ушул жардам берет деп айтышыбыз кыйын экен. Эгерде ошол нерсе жардам бербесе, же андай каражаттарды колдонууга, доктурга барууга шартыңыз же мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, анда дагы бир варианттардын бири үй шартында колдонсо болчу. Мына Фаберликтин микродермабразия сериясында колдонуп көрсөңүз болот. Бул агартып билинер билинбес кылып коет да. Эгерде генетикалык себептен де пайда болса да, ошол экен, агартып билинер билинбес кылып койсок болот экен. Осветление пигменттик пятен деп коет да, демек агартып салуу. Бул мындан тышкары, сепкилден тышкары мына жашаруу, териңиздин толук жаңылануусуна да жардам берет экен. Териңиз жаш болуп, жаш баланын терисиндей болуп, жука, жумшак болуп калат экен. Микродермабразиянын пайдасы ушул дагы экен да, сепкилдерден тышкары. Ошондой эле беттеги майда дактарды жана комедондорду кетирет. Комедон дегенибиз бул бойдоктор чыккандан кийин пайда болот, тешичелер, майда тешичелер. Майда тыртыктарды ошолорду да кетирет экен, ошолорду да бүт эски тери менен кошо чыгарат экен да. Бирок такыр жок кылып салат деп айтпайбыз, анткени бул микродермабразиянын өзүнүн түрлөрү болот. Бул микродермабразияны сиз үйдө эле колдонсоңуз, үй шартында колдонсоңуз болот, жана эч кандай өзүнүн зыяны жана эч кандай риски жок экен да, опасный нерсе эмес экен.
Эми кийинки нерсе мына пигмент дактарды күрөшүү жана пигмент дактарды кантип кетирсе болот, ушул жөнүндө сүйлөшүп кетсек, мына пигмент дактар эмнеден пайда болот экен? Бул көбүнчө мына боордун оорушунан пайда болушу мүмкүн. Боор ооруганда бооруңуз мындай оорулошуп, салаңдагандай болот. Мисалы үчүн көзүңүздө көгөргөндөр пайда болот. Мына ошол себептен да пигменттик дактар пайда болушу мүмкүн. Бул учурда сиз докторго барып, доктордон бир сыра консультация алып, мүмкүн болсо лечение керек болсо лечение алып туруп, андан кийин гана бетиңиздеги дактарды кетирүүгө киришсеңиз болот. Болбосо кайра эле эгерде косметикалык жол менен териден мен чыгарып салам деп ар кандай каражаттарды болсоңуз, бооруңуздан ал пигменттик дактар кайра пайда болот экен. Бул учурда мына меланин ашыкча болуп кетет экен дагы, ошол меланин бетке чыга баштайт экен да, боор ооруганда. Күнгө күйүп калганда да мына меланин себептен болот экен. Күн ысык болгондо, күн ысыкта адам көп жүрө берсе, тери өзүн өзү сакташ үчүн меланинди көп чыгара баштайт дагы. Бетте меланин көбүйүп кетет экен дагы, ал бетте дайым коргоочу катмар пайда болот экен да. Бул күрөң болуп, жана ошондой эле катуу катмар болуп туруп сактай баштайт экен. Өзүн өзү сакташ үчүн жасалган нерсе болуп калат экен. Андыктан мындай болбош үчүн мүмкүн болсо дайым күндөн коргоочу бет майларды колдонуп жүргөнгө аракет кылыңыз. Бул учурда мына күнгө күйүп калып пайда болгон болсо, химиялык пилинг аркылуу кетирсе болот. Жана бул негизги жол болот. Атайын косметика каражаттары бар, мына для осветления пигментных пятен деп коет. Мына ушундай точечно ошол өзгөчө майда көп болсо, бетте майда пигменттик пятнолор ошолорду койсоңуз болот. Ал эми чоң болсо, мүмкүн болсо микродермабразияндагы ушул концентрат для осветления пигменттик пятен дегенди да колдонгонуңуз туура болот. Булар акырындык менен эски терини чыгарып, так пайда болгон терини катмарын чыгарып салат экен. Андыктан бетиңиз кайра тегиз жакшылап калат экен агарып. Кийинки себеби гинекологиялык оорулардан болушу мүмкүн. Бул женский жактан эгерде өзүңүз байкасаңыз, ошол себептен да чыгышы мүмкүн. Анда албетте гинеколог барып, дарыланып, бир сыра лечение алып, андан кийин гана косметикалык жол менен кетиргениңиз туура болот экен. Жаш өткөндө майда-майда сепкилге окшогон, калга окшогон майда чекиттер пайда болот. Ушулда пигменттик дактар деп коет. Ушул жаш өткөндө ушуларда пайда болушу мүмкүн. Буларга мына концентрат для осветления пигменттик пятен дегенди, мына ошону колдонсоңуз болот. Муну сиз ошол сепкилге окшогон же пигменттик дак чыккан жерге шуап коет экенсиз. Күндө мүмкүн болсо эртең менен кечкурун шуап, анан күндөн коргоочу бет майды коюп коет экенсиз. Ошондо сиз акырындык менен ушуну кетирсеңиз болот экен. Бул каражат жетпей калса, дагы бирди алып колдонуп көрсөңүз болот. Мындан тышкары микродермабразиялык жана химиялык пилингдер сизге жашаруу, теринин толук жаңылануусун алып келет экен. Экинчиден дактар, комедондор кетет экен ошондой эле. Жана айтып кеттик, майда тыртыктарды мына кетирип чыгарып салат экен. Эми микродермабразия деп жанатан бери айтып атабыз, химиялык пилингдер деп айтып атабыз. Бул эмне экен жана кандай пайдасы бар экен, Ошону биз азыр кыскача видеодон түшүнүк алып кетели. Бул жаш баланын териси. Ал жука жана жумшак. Анын бетинде эски терилер жок. Бирок жаш өткөн сайын тери башкача боло баштайт. Ал өтө начар көрүнүп калат. Анткени жаңы терилердин үстүндө эски катмарлар жылдар бою катмар болуп токтолуп кеткен болот. Ал катмарлар биздин терини эски жана начар көрсөтүп коет. Ал терилер өзүнөн өзү эски катмарлар өзүнөн өзү кетип калбайт. Аны атайын жол менен кетирүү керек. Ошол кетирүү жолун химиялык пилинги же микродермабразия деп айтышат. Булар ошол эски катмарлардын баарын жибитип, жумшартып акырындык менен жок кылып берет. Ошондо жаңы терилериңизге жол ачылат да, сиздин жаңы терилериңиз жакшы дем алып, жашаруу процесси тезирээк жүрө баштайт, жана сиздин териңиз жумшак, сонун көрүнүп калат. Демек, мына биздин ушул химиялык пилингдер жардамы менен бетибиздеги, терибиздеги бүт жаңы терилер мындай жол пайда болот экен, ачылат экен дагы, биздин терибиз жаңыланат экен дагы, бетибиздеги жаңы терилер көрүнө баштайт экен, Ошол себептен мунун пайдасы өтө чоң экен, жана бетибиз өтө жаш көрүнүп калат экен. Жана ошондой эле тоник, тоналка, BB, CC, DD, FF окшогон көптөгөн пудра, окшогон кремдердин баары бетиңизге жакшы сиңе баштайт, жана сиз дайын жашарыш үчүн же коргоо үчүн койгон бет майларыңызда жакшы сиңип, өз ишин жакшы аткара баштайт экен. Анткени эски терилер аларга тоскоол болбой калат экен. Демек, мындан тышкары пайдасы жашаруу, теринин толук жаңылануусун алып келет экен. Биздин терибиз жаш баланын терисинде жумшак жана жука болуп калат экен. Дактар, комедондор, мына бойдок чыккандан кийин, бойдок чыгып бүткөндөн кийин анын артында дактар пайда болуп калат. Мына точка жана кызыл жана кара чекиттерди көрүп, ушулардын баары комедон деп коет. Майда тыртыктар бар болсо, бойдок чыккандан кийин, өзгөчө инфекция кеткенден кийин колдонуш керек. Бул микродермабразия жана химиялык пилинг эгерде бойдоктор чыгып аткан болсо, анда муну колдонуу болбойт. Анда өзүнүн атайын бойдок чыгып аткан беттер үчүн атайын скраб пилингтер болот, ошолорду колдонгонуңуз туура болот. Мисалы үчүн Фаберикте Ультра Клин деген серия бар. Ошол боюнча бойдокторду кетирүү деген видеодон көрсөңүз, ошол жерде айтылат. Ошолордун жардамы менен гана кетиресиз. Анан ошол бойдоктор чыкпай, такыр чыкпай токтоп калганда, анан кийин микродермабразия же химиялык пилингтерди колдонсоңуз болот. Ошондо бүт ушул тыртык майда дактарды кетирет экен. Пигменттик дактарды да койсок болот. Ошол учурда да бул жок кылып берет экен. Сепкилдерди агартып билинер билинбес кылып коет. Эми микродермабразия жана химиялык пилингдер жашаруу жана теринин толук жаңылануусуна алып келет деп атабыз. Жаш баланын терисинде болуп калат деп атабыз.
Кайсы учурда колдонсок болот экен жана кандай пайдасы бар экен? 25 жаштан кийин тери алмашуу жай боло баштайт. Мына видеодо да көрдүңүз. Акырындык менен тери өзүн өзү алмаштырышы кыйындала баштайт экен. Ошондуктан 25 жаштан кийин микродермабразия химиялык пилингди 1 жылда 1 же 2 жолу жасап турган туура болот экен. Ошондо сиздин териңиз жаш бойдон кала берет экен. Төрөгөндөн кийин тери алсыз болуп калат. Денебиздин баары жагы эле алсыз болгондой, көптөгөн органдарыбыз алсыз болгондой, бет дагы, тери дагы ушинтип алсыз болуп калат экен да, өзүн өзү коргой албай калат экен жана өзүн өзү жаңылай албай кыйналат экен. Ошол учурда көптөгөн өлгөн терилер биздин бетибиздин терисинде, аялдардын бетинин терисинде ошол катуу катмар болуп тоскоол калат экен. Көптөгөн бет майлардын иштесине тоскоол келтирет экен жана пудра, тоналка ошолорго окшогондор да жакшы сиңирбей кыйнайт экен. Тан төрөгөндөн кийин дагы койгон туура болот экен. Катуу оорудан кийин, катуу ооругандан кийин тери аябай кыйналат, организм бүт кыйналат, организмде истощение болот, ачкачылык болот. Ошол учурда териге да зыян келет экен да, эски өлгөн терилер көбөйүп кетет экен. Андыктан катуу оорудан кийин сөзсүз түрдө микродермабразия же химиялык пилинг колдонгон туура болот экен. Жана операция көргөндөн кийин, наркоз алгандан кийин дагы өтө керек нерсе, операциядан кийин адам өтө тез картайып кетет. Наркоз дагы тез картайтып берет. Мен апам мисалы үчүн жүрөгү ооруганда катуу картайып кеткен, өзүнүн жашынан бир 10-15 жаш чоң көрүнүп калган. Ана операция бүткөндөн кийин мына микродермабразия жана химиялык пилингдерди толук коюп жүрдү, жана бет май, фабриктин бет майларын колдонуп жүрдү. Арадан бир жарым жыл өткөндөн кийин достор, тааныштар кайерден эмне колдонтасыз, жаман жашардыңыз го деп сурагандар көп болду. Мына ошентип фабриктин бет майларын көп ала башташты. Жаңы иштегенибизде как раз ушул апам ушул нерселерди колдонуп көргөн. Авитаминоз учурунда мына эрте жазда көбүнчө биз авитаминоз болуп, витаминдер жетишпей, кышы бою витаминдерди жаңы свежий түрүндө жебей туруп, мөмө жемиштерди бизде авитаминоз болот. Ошол учурда терибиз дагы эски терилер, өлгөн терилер көбөйүп кетет экен. Ошол учурда дагы аябай керек экен бул нерсе. Жана ошондой эле бойдоктор чыккандан кийин артында мына тыртыктар калып калат, тешчилер, кырат чөкүттөр калып калат дедик. Ошолордун баары постакне. Бирок муну сөзсүз түрдө бойдоктор кетип, очевидно, явно эле жандай инфекциялар болот го бетте. Кызыл болуп же учунда ак иринге окшогон болуп, ошолор жок болгондо гана ошондо гана колдонот экенбиз. Ал баарында эч убакта колдонбойт экенбиз бул микродермабразияны. Ал баарында токтотуп турат экенбиз да, анан ал жок болуп кеткенден кийин гана аны колдоно баштайт экенбиз.